Мал жандыкты багып кармоодо албетте тоют маселесин эске алуу зарыл. Эми малдарды семиртүү үчүн жаңы жашыл тоют ыкмасы колдонула баштамакчы. Алгачкылардан болуп Кырказык айылынын тургуну Тынарбек Бердалиев жашыл тоютту өндүрүү жолун өздөштүрө баштады. Бул ыкма буудай, арпаларды өндүрүү жолу менен. Каарманыбыз аталган ыкманы 1 айдан бери колдонуп, үйүндөгү мал жандыктарына өндүрүлгөн буудайды бере баштаган. Алгач буудайды тазалап жууп, ыпырларынан ажыратып, андан соң 1 сутка сууга салып коет. Ушу сууга мынакей биринчи буудайды салгандай жууп алабыз. Могу жерде 2 килограмм буудай бар. Бир листке ушул жетет. 1 квадрат жерге. Анан ушу мындай кирлердин баарын эле алып таштайбыз дагы. Ушулар өскөндө көгөрүп кетиши мүмкүн да. Жылуулук, суу, анан аба болуш керек. Ошондо буудай 1 күн ушуга чыланып турат. 1 күн ушунда чыланып турат. 1 күндөн кийин анан диске 1 күндө ушул даяр болуп калат, буудай жарылып, өнүп баштап калат. Бул эмне пайдалуу компрессордун эмне бар? Компрессор абага гана берип турат. Аба болбосо сууга жөнөкөй эле сууга чылап койсо буудай өнбөйт. Аба жок жерде өнбөйт буудай. Буудайды өндүрүү да оңой олтоң иш эмес. Анткени аны өндүрүү үчүн 15-18 градуска чейинки жылуу температура, жарык, анан убагы менен нымдуулук керектелет. Мындай эрежелерди Тынарбек Бердалиев эске алып өндүрүүдө. Айтымында 1 килограмм буудай 5-6 килограммга чейинки жашыл аралаш тоют болуп берет. Ошондой эле буудай 7-8 күндүн ичинде өнүп даяр болот. Гидропоникада өндүрүш үчүн буудайды биринчи, мисалы 3 күндө көгөрүп баштайт, 4 күндө уже көтөрүлүп калат асты. Негизи 7-8 күндө ошо бере турган нормасына жетет. 7-8 күндө ошол 10-12 сантиметр болсо ошол болот. Ошондо буудай баардык өзүнүн кондициясына жетет, ичинде витаминдер бар ошо жетиштүү. Адан да көбүрөөк кармаганга болбойт. Ага жетпей калганы да ошо 7-8 күн норма. Муну өндүрүш үчүн биринчи эле буга жылуулук, жарык, светтерди коюп атабыз, жарык, жылуулук, анан суу нымдуулугу жетип турса, ошондой шартта өсө берет. Үйдө деле ошол шартты түзүп берсе өсө берет. Каарманыбыз учурда 7 дишке буудайды өндүрүп, күнүнө малга 1 мал берип жатат. Жашыл тоюттун пайдасы өтө зор. Анткени майдаланган буудайды бергенден көрө жашылдандырып, нымдуу кылып берген өтө пайдалуу. Каарманыбыздын өндүрүлгөн буудайларына да кызыккандар да болууда. Андыктан Тынарбек ага каалоочуларга буудай, арпаны өндүрүү жолун айтып берди. Кеңеш берип кетет элем, ар бир үй эле мал кармаган кишилер кичинекей комнатага эле ошол бир бизде деле ашып кетсе бир 15 градус азыр комнатанын ичи ошол градуста өсүп атат. Буудай өзү ошо 10 градустан баштап өнүп баштайт. Ошол 15 градустун тегерегинде деле ушундай жашынакай өсүп атат. Жылуулугу жетсе, нымдуулугу жетсе, жарык болсо эле болду, жашынакай өсүп берет. Ар бир үйгө кылып алса боло турган нерсе да, пайдалуу. Максатыбыз ушул, муну деле азыр сатып деле эметели деген жокпуз, ушул ар бир үйгө, ар бир фермерлерге жетсе экен деп атабыз. Ушунун пайдасын билип, анан ар бир ушуну үйрөнүп алып туруп, бизге келип, ушул жакын жерлери болсо келип, үйрөнөбүз, көрөбүз десе семинарларды өтүп, үйрөтөбүз, келсе болот, кайрылса болот. Жашыл тоютту өндүрүп, аны элге жайылтуунун негизги максаты мал жандыкты семиртип кармоодо үнөмдүү жана да пайдалуу жагын эске алуу зарылчылыгын Тынарбек Бердалиев билдирет. Ошондуктан ар бир мал кармаган жарандар бул ыкманы үйрөнүп өздөштүрүп алуулары зарыл. Өзүмдүн кесибим зоотехник болгондон кийин ошо малга тоютту берип бизде деле ошол мурда союздун убагында деле өндүрүп көрүшкөн экен муну. Азыраак өндүрүп беришкен экен, анан токтоп калган экен бул ишке ашпай. Азыр бүт сырттагы чет мамлекеттерде деле чоң-чоң жана мал кармаган комплекстерде уже берип атат. Азыр Казакстанда берип башташыптыр ушундайларды өстөрүнө. Мунун пайдасы ошол айтып атам, могулар 1 жумада даяр болот да. 7-8 күндө ошо нормасына келет. Ошо аркасынан 7-8 күнгө расчеттоп туруп, биринин артынан бирин сала берсе, бүгүн 1 листке салсаң, 7 күндө эртеңгиси 6-чы күн, 5-чи күн ушинтип кете берет, биринин артынан бири ошо токтобой кете берет. Бүгүн муну малга бергенден кийин, бүгүн кайра мунун ордуна кайра жаңысын салып коебуз мисалы. Биздин деле баштаганыбызга ошо 1 айдай эле болду, быйыл жөнүнө баа пробный деп көрүп атабыз, атайдылап деле эч нерсе сатып алып даярдаган жокпуз, но листтерди деле өзүбүз жасап туруп эле. Болбосо мунун листтерин баары, поддондору баары атайын сатылат. Заказ берип, мындай бир алсак болот. Атайын помещение жасап. Кызыккандар көп эле, муну азыр билгендер келип ушу сатып алганга
канчадан болот деп. Мисалы буудайды 15 сомдон 16 сомдон аз буудай сатып келип атабыз. Ошол 15 сомдук буудайыбыз 1 кило буудайыбыз кайра бир 5-6 кило болуп чыгып атат будан өндүргөндө. Ошонун пайдасын өзүңүздөр деле эзестесиңиз. Ошонун баардыгы кайра малга пайдалуу аш болуп кетип атат. Каарманыбыздын атасы Абдулас Бердалиев ата Союз мезгилинде уй фермада бир топ жылдар бою ферма башчысы болуп эмгектенген. Атанын айтымында Союз учурунда уй койлорго буудай арпаларды атайын өндүрүп беришкенин айтат. Кепшеген малдарга бериш керек. Уй баласына ат кормга берсе абдан жакшы болот. Сүттү дагы абдан көбөйтөт бул. Анан кой баласына бериш керек. Кой баласына көбүнчө илгери чарбанын убагын, сайыстын убагында күстүгө жайып кууттун убагында берчү. Муну жеген койлор эгиз туат көбүнчө. Анан кийин семиз да болот. Бул ал анда муну удай эле үстүндөгү эле күстүгүн жечи. Азыр муну даны менен жетип атыр, муну ат корм кылган немеге абдан жакшы да, жагымдуу болот. Бул 90-95% жагымдуу болот. Мынакей биз байлап жакындан бери көздөй байлап атырбыз, ушуну өстүргөндөн бери көздөй уже астын сатып алып кетип атат эл. Негизи өндүрүлгөн жашыл тоютту уй жесе сүтү көбөйүп көп сүт берет. Ал эми атайын семиртүү үчүн кармаган койлорго да берсе жакшы. Ошондой эле тоокторда калдыктарын жеп жакшы натыйжа берип алышат. Андыктан жашыл тоютту өндүрүү ыкмасын үйрөнүп алуу зарыл. Гүлжамал Багышбекова, Бакбердашубеков, Таңкы Талас программасы үчүн.